Жировой гепатоз деген эмне жана анын себептери? Жировой гепатоз бул болсо боор клеткаларынын май басып калуусу. Мунун негизги себеби болуп туруп туура эмес тамактануу, аз кыймылдоо, андан тышкары адамдын толуп кетүүсү негизги себеп болуп эсептелет. Жировой гепатоздун башталышы байкалбайт. Анткени себеби дегенде боор клеткаларында нерв жок, сезбейт адам. Аны болсо УЗИден, аппараттан гана көрө алабыз да. Бара-бара кекирүүсүнө, зарынасына, оордоп кеткенде кузуусуна чейин алып келиши мүмкүн. Андан башка оң жак бетибиз салаңдай баштайт да. Жировой гепатозду кантип алдын алсак болот? Жировой гепатозду туура тамактаныш керек. Негизгиси жөнөкөй углеводдорду биз өзүбүздүн тамактан чыгарып ташташ керек. Бул болсо таттуу тамактар, андан тышкары жанагы ак ундан жасалган тамактардын баардыгы бул жөнөкөй углевод болуп эсептелинет. Боорду кантип тазаласак болот? Боорду тазалаш үчүн жашыйчадан көбүрөөк жеш керек. Мисалы, сабизден, кызылчадан, бадыраңдан мына ушулар жакшы. Андан тышкары чөп чайлардан ичиш керек. Акым-какым, расторопша, жүгөрүнүн чачыгы жана эң негизгиси бул уйгак. Менин баракчама катталып коюуну унутпаңыздар.